Салам достор, биздин каналга жазылыңыздар. Башкалар көрсөтпөгөндү биз көрсөтөбүз. Сіз өзіңізден баяндамаңыздың жалпақ тілінде жақсы айтып бердіңіз да, ириде бұл мыйзам инвестицияны тартуға өзгөчө бөлгө түзөт депчи. Анан айттыңыз, эмдиги жылы 2020 жылы бұл мыйзам кабыл алынса 15 миллион доллардай кошумча акча түшүшү мүмкүн депчи. Анан айттыңыз, бұл мыйзамдын негизги финансылык системасын Сингапур, Гонконг, Люксембург дагы Швейцариядан алып депчи. Бирок ал жакта коррупция жок да. Бул мыйзам иштейби? Максатына жетет деп ишенесизби? Сиз бөлө элек, атыр элек аюдун терисин бөлүп койдуңуз да. Канчалык деңгээлде сиз ишенип атасыз ушул мыйзамдын иштеп кетерине? Рыскелди Чыныбекович, менде бул коррупциядан тышкары болот деп эсептейбиз, потому что ири компаниялар эч кандай коррупцияга барбайт, жана публичный компаниялар. Биз ошолорго качып атабыз атайын. Ири компаниялар келсин Кыргызстанга деп. Ал салык өтө аз болгон үчүн өлчөм. Алар толук төлөгөнгө төлөп туруп эч кандай андан кийин биз справка беребиз, эсиз сураса, башка мамлекеттен текшерип келсе да справка беребиз, Кыргызстандын мыйзамы боюнча бардык салык төлөгөн деп. Коррупция болбойт бул жерде. Коррупция болбойт деп сиз так кесе айтып атасыз да, Кыргызстанда бар болот. Болгондо ошо как болот? Ири компанияларда коррупция болбойт дейт. Эң чоң коррупция ошол ири компанияларда болот. Анан айтып атасыздар да, салык мына биз канчадан бери эле салык кодексин өзгөртүп толуктурууп киргизип атабыз, а бирок салык чогултулбай атпайбы? Пачкалап мыйзамды кабыл алып атабыз, ай сайын 4-5 мыйзам өтөт. А салык чогулган жок. Бүгүнкү күндө салыктын чогултуу боюнча бюджеттин киреше бөлүнүп план аткарылып атабы салык комитетинин башчысына? 1,5 жылдык боюнча 1,5 миллиард аткарылбай калган. Канча? 6 ай боюнча 1,5 миллиард. Июль айында 6 миллиард 600 план болчу, биз 7 миллиард 569 ченемде план тапшырманы ашык менен аткарып, ошол 1,5 миллиардты 1 миллион. Так айтсаңыз канча? Я. Канча дейсиз? Август айында 7 миллиард 500. 6 миллиард 600 болчу, 6 миллиард 750 аткарып, 1,5 миллиард отставанияны 7 айдын жыйынтыгы менен 1 миллиард 300ге чейин азайттык буюрса. Андан сырткары 7,5 миллиард план берилди августта да ашык менен аткардык. Бул айда биз 7 миллиард 568 план жеткирилип атат сентябрга. Биз кудай буйрса толук менен аткарабыз. Октябрь, декабрда ошол 1 миллиард 300 отставанияны жаап, жылдын жыйынтыгы менен 89 миллиард деген планыбыз бар. Ошол 89го чыгабыз деген иш-чаранын үстүндө иштеп атабыз. Буюрса. кантип чогултуп атасыңар силер? Эмне үчүн мурунку салык кызматынын башчысы планды аткара алып, сиз ашык менен аткарып атасыз? Каяктан таап атасыз? Салыктарды башкарууну күчөтүп атам. Ошодонбу? Силер азыр 4-кварталдыкын салдырып койгон жоксуңарбы, 3-кварталдыкын эмейле? Андай маселе жок. Наоборот, ошол мурдакы Эгер мен таап далилдеп берсем, кызматыңыздан кетесизби? эми салык мыйзамында салык төлөөчүлөр алдын ала төлөгөнгө укугу бар. Салык алдын ала төлөгөнгө укугу. 4-квартал жаап атат азыр. Жок, алдын ала мыйзам боюнча айтып берейин. Бар, бирок салык кызматы аны тыюу сала албайт. Ал өзүнүн каалоосу ыңгайлуу шарт түзүш боюнча ушундай мыйзамда каралган. Бирок салык кызматы тарабынан или менин атыма бирде салык төлөөчү алдын ала менен салык кызматы талап кылып атат деген маселе коюла элек. Мен ал маселе 4 айдык боюнча 1 миллиард 100 миллион сом отставание бар болчу. 8 айдык боюнча силер 1 миллиард 792 миллион 800 миң сом былтыркы жылга салыштырмалуу ашык таптыгыңарды тыкты. Каяктан? Отчет силердики. Салык кызматынын сайтында турат. Ооба. Ошол Кайдан акча кошумча булактарды таап атабыз. Бул көмүскө экономика деп 30%га чейин деп атабыз. Ошол көмүскө пайыз боюнча, текшерүү иштери боюнча, салыктарды башкаруу боюнча, ар бир бөлүм боюнча мында план тапшырмалар берилип атат. Көрсөткүчтөрдү биз күчөтүп атабыз. Ошонун эсебинен жалпылап айтканда салыктарды башкарууну күчөтүү жолу менен ички резервдер, базалардын үстүнөн иштеп атабыз. А бирок ири ишканалар бизди 12 айдыкын жаптырып салды деп атат. Ири ишканалар Чоң уюлдук операторлор 12 айдыкын салыгын төлөп салбадыбы? Баштала элек 4-айдын кварталдыкын жаап салбадыбы? Буга эмне дейсиз? Билбейсизби? Расмий түзүлүп менде андай бирде кат жок, маселе коюлган жок. Бул боюнча мен алдын ала иштеп атабыз. Ошо алдын ала салыкты алууну мен өзүм тыюу салып атам. Бирок
расмий түрдө бир да платеж кайрылган жок бул маселе боюнча. Бирок алдын ала маселе менен биз план толтурбайбыз. Бар андай фактылар да. Андай фактылар Алдын ала төлөгөндөр. расмий түрдө жок. Кандай анан расмий түрдө жок болсо? Бир да салык төлөөчү. Мен мына 1,5 ай болду иштегениме. Алдын ала мени салык кызматы ушундай талап кылып атат деген маселе жок. Талап кылмак түгүл мажбурлап туруп салыкты чогултуп алып атасыңар. Рахмат. 10 секунд. 3-чү кварталдын салыгын төлөй электерге 4-чү кварталдыкын салдырып атасыңар. Эптеп пландаткып атасыңар. Былтыр 4-чү кварталдыкын бүтүрө албай 1-чи кварталдыкын алып койгонсуңар. Ал фактылардын баарын эл билет да. Рахмат. Кабыл Кушбакович, жылдын этегинде жана планга чыгасыздар да. 89 миллионго. Буюрса 89 миллиардты толугу менен аткарабыз деп Ошону аткарып бериңиздер болду. Бизге ошол бюджетти толтуруп бериңиздер. Экономика министрлигине суроом бар эле, айткылачы, акыркы 2 жылда канча жолу салык кодексине өзгөртүү кирилди? Ал аземич так маалыматыбыз жок, бирок өзгөрүү көп болуп атат. Анан эмне келдиңер өкөнгө? Министр, зам министри болуп алып, налогдун башчысы болуп ошону билбесеңер. Ал аземич Саясат жүргүзгөн силерсиңер, анан кантип анан отурасыңар бердиш? Биз маалыматыбыз жок деп. мыйзамдарды айтып берсек болот, кайсы мыйзамдар өзгөртүү киргизилди? Канча жол өзгөртүү кирилди? Мен суроомду кайталап атам, сыңыз. Бир 5-6 мыйзам кабыл алганбыз. Убакыт токтоп турбу? 5-6 мыйзам кабыл алганбыз былтыр. Өзгөртүү киргизген. Урматтуу министр, зам министр, налогдун башчысы 25 мыйзам кабыл алдыңар. Өзгөртүүчү. Ушуну билбесеңер анан кайсы саясат жүргүзөсүңөр? Экономика боюнча айткылачы. Инвесторго кантип шарт түзөсүңөр? Эгер туруктуулук болбосо, 2 жылда 23 жолу өзгөртүүнү колдоп берип атасыңар. Кайсы инвестор келип акчасын салат бизге андачы? Ушуга бир мындай бир бөгөт койбойсуңар. Буга чейин биз дагы айттык эле. Бир жолу чогулуп туруп, бир комплексно өзгөртүү кирелик, салык кодекс, анан мораторий кылалы керек болсо депчи. Бүгүн бирөө долбоор менен келсе, эртең салык өзгөрүп кетсе, анан кантип анан банкрот болот деле эртеңчи. Ушуну бир колго албайсыңар, Санжар Тутугужевич. Мына жаңы келип иштеп атасыңар. Мындай налогуңарга каршы жок бул эмегечи өзгөртүңөргө, бирок жанагындай изденип иштегиле да, токтоткула да мындайчы. Экинчи айткылачы, көмүскө экономика канча бүгүн? 23,6. Анан бизде өзүнчө PricewaterhouseCoopers өзүнчө изилдөөлөрдү жүргүздү. Ошондо бир 37% өсүп. Канча жүргүздү? 37%. Бүткүл дүйнөлүк банк акыркы жолу жүргүзгөндө ушу бир 5 жыл болуп калдыбы деп 39% болчу. Мен ойлоп атам бүгүн андан аз эмес. Может андан көп. Кандай жолдор сунуш кыласыңар чыгуудан? Бул комплекстүү азыр ошонун алкагында биз иш чараларды каралып атат. Ошонун бирден бир чоң эмеси бул услуга секторунда көп көмүскө экономикасы турат да. Ошонун аркасында биз жана фискализация маселесин буюрса алдыга жылдырсак, ошо бирден бир чоң түрткү болот эле да көмүскө экономика. Качан бүтөт? 1,5 жылдан бери айтабыз фискализация деп. Фискализацияны биз өзүнүн иш аракеттери жүрүп атат. Биз ойлойбуз ушу эмдиги жылы бир жайында бүтүп калат. Мына президентибиз талап койгон өкмөт силердин астыңардан. Фискализацияны бүтүрүш керек тез арада деп. Андан бери 6 ай өттү жок дегенде. Анда кантип анан киреше берипти көбөйтөсүңөр? Бүт эле кетип атпайбы мына контрабанда бар тең көмүскө экономикада. Күчөп атат. Бир саясатты өзгөртпөсүңөр, жаңы бир салыктын түрлөрүн может быть киресиңер, коомчулукту кызыктырасыңар. Мен сиздерге бир эме айтайын. Мына мисалы үчүн Монголиянын опытын, тажрыйбасын изилдегилечи. НДСтин 2%тин 10% болсо 8% мамлекетке 2% болсо ошол сатып алуучуга берип атат. Ошондо коомчулук өзү көзөмөлдөп атат. Эгер касса аппараттан чекти бербесе, мага гана деп бересиң деп урушканга чейин барып атат. Аз монголиялар менен мамлекеттин изилдеп, биз алар менен чогуу катнашта иштеп атабыз, монголиялык коллегалар менен. 10 секунд. 20 секунд бербейсизби? Мүмкүн болсо мен жана кайталап койдум эле.
Анда эмнесин изилдедиңиздер, айтыңыздарчы, Монголияныкы мисалы үчүн. Биз ошо НДС'ин изилдеп атабыз. Анан биз баягы өткөндө Кандай экен НДСи? Эмне кылыптыр, айткылачы? Ал Азимович, Жок, анда сиз мен министрге суроо берип атам. Сиз бирөөң келбейсиңби андачы? Министр же замминистр жооп берсин да. ошо менин орун басарым отурат, ошо Сиз фискалдык айтып бериңиз, сиз министрсиз да. Ал Азимович, жана сиз айткандай 2% возврат кылат деп атпайсызбы? Биз да ошо фискализация алкагында аны биз да карап атабыз. Биринчи ал механизмин иштеп чыгышыбыз керек. Десине сиз айткандай чекти берсе, чек алса 2% кайра кайтарылып берилсин деген мыйзам киргизебиз буюрса. 2 жылда 3 эсе көбөйтүп атат НДСтин, түшсүнчү Монголияда, мисалы үчүн. Ушундай бир жаңы ыкмалардан сунуш кылсаңар колдойбуз да. Бизде мен да ошону изилдеп атам азыр. Презентациясы да бар, бир иштейлик